19 май энелердин күнүнө арналган ошо Бишкек шаарынан атайын ошо түштүк жергесине келдик. Кыргыз биримдик коомдук бирикмеси бул иш-чараны 5 жылдан бери өткөрүп келебиз Борбордо. Түштүктүн апаларына ошо түштүк жергесине ошо төө ашуудан өтө албай, самолетко түшө албай аткан апаларга өзүбүз келип майрам тартуулап атабыз. Бейшинен таман алдында деген тема менен эмне үчүн бул долбоорду өткөрүп атасыңар деген суроо болушу мүмкүн. Мен ойлойм, бул энелердин күнүнө бир гана 19 май эмес, ар бир күнү биз майрам кылышыбыз керек апаларга. Апалардын өзү таманы бейиште. Ошон үчүн апаларыбыз бар болсун, апаларыбыз эч убакта ыйлабасын, дүйнөбүздө тынччылык болсун. Анан баягы биз аламды аялы кармап турат дегендей, биз апалардын, айымдардын, деги эле жаратман айымдардын деңгээлин дагы бир ирет көтөрүүгө ушундай долбоорлор жасаганга биз даярбыз. Барыңыздарды энелер күнү менен куттуктайбыз. Бүгүнкү майрам көңүлдөгүдөй болуп жатат. Энелерге дайым жакшылыктарды каалайбыз, бар болушсун, бактылуу жашоо берсин. Биз ажарлуу айылзат коомдук бирикмесибиз Ош шаарындагы. Ошол Ош шаарынан чакыруу болуп келдик. Өзүбүздүн жакшы бир санааларыбызды, пикирлерибизди билдириш үчүн, кубаттап коштош үчүн, майрамдык маанай тартуулаш үчүн өзүбүздүн номерлерибиз менен келдик. Биз жалаң мугалимдерден турган Ош шаарындагы билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери болобуз. Бизде ушул энелерге ылайык ырдай турган энелер жөнүндө, жаштык жөнүндө, өмүр жөнүндө ырларыбыз бар репертуарда. Ошонун канчасына орун берсе, ошону ырдап аткарып беребиз.